Биз бул дүйнөдө ибадат менен убактыбызды өткөрүп, ибадат менен өмүрүбүздү өткөрүп, Аллага кулчулук кылып, пайгамбарыбыз сүннөтүн аткарып, убактыбызды өткөрө турган болсок, эртең акыретке барганда ошонун сыйлыгын алабыз. Эгерде биз каалагандай жүрсөк, кааласа арам иштерди жасасын, кааласа уурулук кылсын, кааласа зына кылсын, айырмасы жок, каалаганны өзү жасап атат, бирок ошону менен эртең акыретке барганда сөзсүз ал жазаланат. Бул дүйнөдө, урматтуу жамаат, амал кылыш дүйнөсү да. Каалаганча жасайсың. Мисалы, сиз эртеден кечкече ибадат кылсаңыз, сизди эч ким эч нерсе дебейт. Бирок ошонун сыйлыгы акыретте берилет да. Кээ бирөөлөр эрте менен жумушка баргандай уурулук кылган азыр чыгып атат. Маршруткада эрте менен эл көп болгондо ал да кошулуп чыгат. Жумушу да ал. Ошону менен ал ошол маршруткада уурулук кылат, базарга барып уурулугун кылып ал, ошентип алектенип атат. Кечкече алектенип атат. Анын аз жазасы бериле элек. Бирок эртең акыретке барганда, урматтуу жамаат, акыретке барганда ушундай амал кылыш мүмкүнчүлүгү болбойт. Акыретке барганда бир гана бул дүйнөдө жасаган амалдарыбыздын сыйлыгы гана берилет. Эгерде жакшы амал кылган болсок, иншаллах жакшы сыйлык болот. Эгерде жаман амал кыла турган болсок, анын жазасы бар да. Аллах Таалам өзү эсептешип алат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул дүйнөдөгү тооба кылыштын өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар менен гана тооба кылсак, иншаллах Аллах Таалам кабыл кылат. Тооба кылыштын шарты үчөө болот. Эгерде сен жасаган күнөө сени менен Аллахтын ортосунда боло турган болсо, сен намаз калтырып койдуң, орозо тутпай койдуң, бирок алардын казасын окуйсуң, бирок ошону менен биргеликте сен тооба кыла турган болсоң, 3 шарты бар да. Бир шарты, сен Аллахтан истигфар сурашың керек. Алладан, Аллахым кечиргин мени деп, өзүң ошо жасаган кетирин, кемчилдигиңди моюнга алып, Алладан кечиримини сурашың керек. Экинчиси, мен эми ушул ишке кадам койбоймун деп токтонуш керек. Бүттү. Точканы коюш керек. Анан үчүнчү шарты, сен ошол жасаган күнөө ишиңе арман кылышың керек, өкүнүшүң керек да. Не себептен мен ушул ишке кадам койдум, ушул ишти жасап койдум деп адам өкүнүш керек. Ошол 3 шарт болсо, буну таубатун насуха дейт. Аллах Таала ошол инсандын тообасын кабыл кылат. Эгерде сен тооба кылып, бир ошондой кылдың, кайра дагы күнөө иш жасай турган болсоң, анда сен тообаң кабыл болбойт. Себеби сен жөн эле жалгандан эле тооба кылган болосуң да. Эгерде ошо сен жасаган иш пенде менен пенденин ортосунда боло турган болсо, анда дагы бир шарты кошулуп 4 шарт болуп калат. Мисалы, сиз бирөөдү гыйбат кылып койдуңуз, же болбосо акысына алып койгон болсоңуз, анда сизге ошол 4-сү болгон шарты, кадимкидей эле истигфар сурайсыз, Алладан кечиришини сурайсыз, жасаган ишиңизге өкүнөсүз, не себептен жасадым, не себептен мен ошонун акысыны жеп койдум деп өкүнөсүз. Анан экинчи, ошол ишке барбаймын деп бекем ниет кыласыз. Истигфар, кадам койбоймун, неге жасадым деп өкүнөсүз. 4-сү, ошол адамдын акысыны беришиңиз керек болот. Ошондо гана тообаңыз кабыл болот. Гыйбат кылган болсоңуз, тууганым, мен сизди артыңыздан сүйлөп койдум, акыңызга кирип койдум, кечирип коесуз деп кечирим сурап, өзүңүздү мындайча айтканда актап, адалдап алышыңыз керек да.